Генералдык жооп бербесе түшүнбөй атасыздар да. Кыскараак деп атасыңар. Кыскараак. Кыска дегенге түшүнбөй калып атасыңар да. Тезис менен жооп бергенге түшүнбөй атасыңар. Жогорку кеңеш өзүнүн ордун тапса, ошол Чыңгыз мырза айткан нерсе ишке келет дедим. Бул эмне деген сөз? Сотторду жогорку кеңеш тандайт. Тандабай коюшон татыксыз болсо. Соттордун жүрүү турум боюнча комиссиясындагы жогорку кеңеш аныктайт. Соттордун макамы жөнүндөгү мыйзамды дагы жогорку кеңеш аныктайт. Соттор жөнүндөгү мыйзамды дагы жогорку кеңеш алат. Алгыла айланайын деп. Бирок жогору жактан ушуну кабыл алып бер десе басып атпайсыңарбы деп атам. Тезисине жооп бердим мен убакытты үнөмдөш үчүн. Жооп бербей койдуңар деген сөзүңүз туура эмес. Мен абдан так жооп бердим ушуга. Жогорку кеңеш качан өзүнүн ордун тапса, сотуң дагы, өкмөтүң дагы, президенттиң дагы, башкаларың дагы өзүнүн ордунда болот деп атам. Экинчиси, эскини талкалай бербей, ушунчалык акылдуу болсоңор, аны куруп койгон экен биздин ата бабаларыбыз. Жаңысын кургула. Жерден көп нерсе жок. Бишкекте бул жагын кантка карай, бул жагын токмокко карай өстүргүлө. Ким кой деп атат? Эмне үчүн сөз талкалаш керек жаңы бир нерсени куруш үчүн? Биздин кыргыздын тарыхы болбогондугунун кесепети ушунда болуп атат. Ким келет ордуна талкалайт, бузат. 50 жыл баштагы имаратыңды көрсөт десе эч нерсени көрсөтө албайбыз. Кезинде азыркы мына өкмөт өлкө башкарып атам деген азаматтар отурган имаратты дагы үстүн талкалап баштаганда Ишенбай Кадырбеков, Абсамат Масалевич, Алевтина Проненко, Адахан Модумаров төртөөбүз барып колунан жанакы талкалап аткан аппаратын колдон алганга чейин барып токтотконбуз. Болбосо ал да жок болмок. Бир нерсени сураганда ушул сурап аткан жоопту так уксак да. Бир акылман айткан экен, мен өзүмдүн сөзүмө жооп берем, бирок сиздин түшүнгөнүңүзгө эмес деп. Я буду отвечать за то, что я сказал, а не за то, что как вы поняли. Мына ол мындан ашык, мындан так 2 мүнөттүн ичинде жооп бере албайм, кесиптешим. Эгер дагы талап кылсаңыз, мен жеке сизге жооп бергенге даярмын. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз Сулайманов Кундузбек Кошалиевичте. Рахмат. Бактырбек, мен биринчи сизге айтат элем, мен жана сизге айттым эле чыгып. Жооп бергендерди да кыскартып коюңуз, же чек коюп коюңуз депчи мына. Жооп бергендерге ал жерде тиги жок, таблосу жок. Мейли, рахмат. Только рахмат эле да айтабыз аларга. Экинчиси, эми мындай да. Урматтуу туугандар, урматтуу депутаттар, биз азыр келип бүгүн биринчи күндөн баштап өзүбүздүн маселебизди козгой баштадык го. Бул жаман курсактын акыбалы бул столой чечилет. Кабинетте чечилет. Кирди жуусак кетет. Биз ал жагын ойлогон жокпуз го. Ошондуктан мындай чечилип өзүбүз чечип кое турган же чечиле турган маселелердин баардыгын трибунадан айтпай эле чечсек болот го. Биз эми азыр могул тандалып аткан талапкерлерибиздин кандай адам экенин, иштей алабы, иштей албайбы ошого сын бербейлиби? Же суроо бербейлиби? Анан мен суроо өтөйүн. Талант Турмаш сизге. Мына жанагы сын пикирлер айтылды. Мен ойлойм, бул сындан сиз пикир жаратасыз. Бул өкмөргө тең эле тиешелүү, конечно. Адамга сын айтканда текеберленбей, терикпей, жыйынтык чыгарганда гана оңолобуз да биз. Мына сын айтып атабызбы? Сиз мындай кылдыңыз деп, мына Камил Абдыразаков айтып атат, сиз ушундай кылдыңыз эле деп айтып атат. Ошол сындан пикир жаратыңыз. Жыйынтык чыгарыңыз. Адам кимсе сизге деп атат мынакей. Сиз болгонсуз буга чейин деп. Мына ушундан эгер кимдер болосуңар билбейбиз азыр эми. Кимдер болсоңор дагы жыйынтык чыгарып, анан мурунку парламентти кайра айтып бербейли, алар кетти уже болду. Айткан менен пайда жок. Ал кеткен парламенттер эмне кылды, кандай кылды, бүттү болду уже. Эми биз бул жагын оңдобойлубу? Биз прогресске барбайлыбы, туугандар? Кошпогу. Рахмат сиздерге. Бару сөз? Да, туура айтасыз. Кечеки кеткендерге эмес, 13 жыл башта кеткен мени деле талдап атасыңарбы азыр?
Биз кечээ кеткендерди айтып атабыз. Кабинет бошобой калыптырды. Бул бир жагы. Экинчи жагы. Мындай болот да, урматтуу кесиптештер. Эл үчүн сүйлөнгөн бир сөз болот. Анан нукура ички жан дүйнөсү болот. Биз ушундай кылышыбыз керек. Эмнени сүйлөсөк, ошого амал кылышты үйрөнүшүбүз керек. Мына могул жерде Нурбаев мырза билет. Амал болбосо адамдан пайда жок. Анын илиминен дагы, билиминен да пайда жок. Ыйман бекем болот амал менен. Ыйман менен бейишке кирсе болобу? Мүмкүн, бирок амалсыз кире албайт. Ошондуктан мен айтып аткан сөзүм ушул. Эмнени айтсак, ошондон кылдай кыйша албай иштешели. Урматтуу кесиптештер, дагы кимдер талапкерлигин көрсөтөт деп сурады. Бактар Кешевич, эч кимиңер мен да көрсөтөм деп чыкпадыңыздар. Мен аягында чыгып атам. Мен үчүн биринчиден атаандаштык үчүн. Экинчиден азыркы ушундай болот дегенден башкача дагы элдик көз караш бар дегенди далилдеш үчүн. Эгерде сизде башкача көз караш болсо, көрсөтүңүз өзүңүз. Чыгыңыздар. Эч ким тыюу сала албайт. Эч ким токтото да албайт. Эгер талапкерлигиңизди көрсөтсөңүз, чыгышы керек эле. Мына ошондо анан бардыгы таразага түшүп, талданып, керектүүсүн биздин коллегалар тандап алышат эле. Соңунда айтарым, жыйынтыктарым, урматтуу кесиптештер. Адахан Кисманович, кой туруңуз. Менде суроо бар дагы. Мен акыркы жазылдым да. Процедурный 5-чи микрофон. Рахмат. Мени 2 мүнөт өчүрбөй туруңуздарчы, бир-эки нерсени айтып калайын. Урматтуу коллегалар, мен 6-чы созуктун депутатымын. Сиздер 7-чи созув, 6-чы созуктун продуктусуздар. 6-чы созув кабыл алган мыйзам менен келип отурасыңар. Мына жерде жаңы келгениң 5 жолу депутат болгонуң деле 6-чы созуп. Алдыда көп ашуу бар, көп тайгак жолдор бар, көп кууш жолдор бар. Көрөбүз. Кимиңер канчалык болот экенсиңер. Алдыга жол көрсөтө албаган кечегини чукулайт. Кечеги менен күрөшөт. 30 жылдан бери Акаев, Бакиев, Атамбаев, Жээнбековду бүтө албайбыз. Жок, алар кетти. 7-чи созуп бүгүн, 6-чы созуп кетти кече. Мына эртең кыйын болсок, эртең көрсөтөлү өзүбүздү. Бүгүндөн баштап. Не кыласыңар 6-чы созупты? Кыйын күндөрү 6-чы созуп. Силер барыңар үйүңөрдө жатканда, мыйзам талаасына ушу өлкөнү алып келип, жаман болсо дагы, жаман көрүнсө дагы, ушул президенттик шайлоону, парламенттик шайлоону өткөзүп, мына силер келип отурасыңар. Жетет. Кыйындыгыбызды мына эртеге ашууларды көрсөтөлү бири-бирибизге. Эртеге ким кандай экен, мына ушул палата ушул көрсөтөт. Барыңыздар, кимиңиз кандай мыйзам, кимиңиз кандай сүйлөп, кандай добуш бердик. Алдыга карап умтулалы. Болду чукулашканды. Жетет. Рахмат. Процедурный 6-чы микрофон. Урматтуу коллегалар, мен жазылдым эле. Компьютердин ар жакта, бирок сүйлөп алайын. Кечиресиздер, мен мага айтылган сөз боюнча чыгып коюн дедим, айтып коюн дедим. Мен чыксам болмок, мен дагы болом депчи. Бирок бүгүнкү болгон кимге шайлансаңар билбейбиз. Бирок эртең кандай шайлансаңар, иштей албасаңар, жогорку кеңештин аброюн көтөрө албасаңар, ошондой болуп кайра калабыз жумуштан силерди дагы. Ошондуктан азыр боло электе бизге мугалим болуп, боло электе бизге акыл үйрөтүп, боло электе биздин аброюбуз тебелбегилечи. Силер мындай кылып атасыңар, шашпагыла, киргенден чыга албай каласыңар дебегилечи пока. Биздин силерде эле укугубуз бар, туугандар. Шашпай тургула. Спикер болуп отургула, андан кийин сүйлөшөбүз анан. Боло электе силер биздин басынып атасыңар. Шашпагыла, мындай баскыла, туура кыйгач баскыла депчи. Андай болбойт. Ошондуктан суранып кетем силерден. Бүгүнкү күндө азыр кимдер болосуңар дагы, ошол мына Алтынбек илим жакшы айтып атат. Кечеүн күнү кайра айтып бербей 6-чы кылышты. Болду, кетти алар, бүттү, жок уже. Келди эми алдыга жылалы эми. Регресс болуп тура бербей, прогресске барбайлыбы кичине бир аз? Рахмат.